Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи. Кайтарым байланыш. Сабактын аты баланы мектепке даярдоо. Окутуучу Досалиева Мунайым. БКМК үчүн союз тайпасынын студенти Мейманова Диана. Тема: үй жаныбарлары, алардын балдары кайда жашайт, эмне менен тамактанат, үй жаныбарлары адамга кандай пайда келтирет. Айлана чөйрө менен тааныштырууга план Казбек, сабакка карата көрсөтмө куралдар жана видео сабактар. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын темасы үй жаныбарлары. Кана балдар, бул жерден кайсы жаныбарларды көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Кой, эчки, каз, мышык, жылкы, ит жана койду көрүп турасыңар. Кана балдар, айткылачы, кимдин үйүндө кандай жаныбарлар бар? Азаматсыңар. Үй жаныбарларынын балдары кайда жашайт жана алар эмне деп аталат? Кана ким билет, жооп бергилечи? Азаматсыңар балдар. Алар үйдө жашайт жана эчкинин баласын улак дейбиз, уйдун баласын торпок, жылкынын баласын кулун дейбиз. Үй жаныбарларынын эл чарбасында мааниси өтө зор. Алардан тамак аш, кийим-кечек алынат. Мисалы, койдон, уйдан, жылкыдан түрдүү тамак аштар алынат. Мисалы, койдун жүнүнөн кийиз кылып, кийим-кечек тиксек болот. Уйдун сүтүн баарыбыз эле жакшы көрүп ичебиз, Уйдун этин да жешет. Ошондой эле адамга түрдүү жугуштарны жугузуп да зыян келтиришет. Ошондуктан балдар ар дайым абайлап жүрүү керек. Оорулар түрдүү жол менен жугушу мүмкүн. Балдар, бул төө. Буну көпчүлүк адам үйдө бага бербейт, бирок бул да үй жаныбарына кирет. Мисалы, силер кичинекей ит же мышык менен көп ойнойсуңар. Эгер ал кутурган болсо, ал адамды тиштесе, анын кичинекей кесилген жерге тийсе, жууп калышы мүмкүн. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Үйгө тапшырма, үй жаныбарларынын каалаганын сүрөткө тартып келесиңер.